Саламатсыздарбы Төлөс Ньюстун көрүүчүлөрү. Бүгүн 1-июнь балдарды коргоонун эл аралык күнү. Ата-энелер бүгүн балдарына ар түрдүү белектери берип, пешенесинен сүйүп жок дегенде эркелетишкен чыгар. Ошондуктан бул майрам жаш балдар үчүн өзгөчө майрам. Эң алгач эле бул майрам жөнүндө маалымат бере кетсем. Экинчи дүйнөлүк согуш аяктагандан кийин балдарды ар түрдүү жугуштуу оорулардан жана коркунучтуу кылмыштардан сактап калуу үчүн бул майрам уюшулган экен. Балдарды коргоо жана аларга кам көрүү керек. Чоңдордун балдарга эң биринчи камкордугу бул билимге үмдөө болуп саналат. Анткени азыр дүйнө билимдүү гана колунда эмеспи. Билимдин башаты болсо бул бала бакча. Бүгүн Төлөс айыл аймагында жаш балдарды кубантып, Өрнөк айылында бала бакчанын ачылышы болуп жаткан экен. Анда сиздер менен бала бакчанын салтанаттуу ачылыш аздемине чогуу күбө болсок. Көп жылдан бери күткөн, көп 20 жылдан ашып зарыгып күткөн мына өнелерибиздин бүгүн ушул бөөктөрүбүздүн майрамы. Бүгүнгү майрамга ушундай туш келип отурат, балдардын коргоо күнүгө карата. Assalamu alaikum, урматтуу Давра Маматалиевич. Төлөс айыл өкмөтүнүн Керечи айылынын тургундары, эжелер, апалар. Мына бүгүн биздин аймагыбызда өтө чоң бир иш-чара, салтанаттуу майрам болуп жатат. Ушу майрамга кош келипсиздер. Желе өзүңүздү тааныштыра кетсеңиз. Саламатчылык, менин аты жөнүм Даминова Бактыгүл, Төлөс айыл өкмөтүнүн жергиликтүү кеңешинин депутатымын. Бул бала бакчанын салынышына өкмөт тарабынан акча бөлүндүбү? Бул бала бакчанын ачылышына, салымына албетте биздин жаңы айыл өкмөтүбүз Эшматов Адылбектин салымы да кошулду. Өкмөттүн сөзсүз салымы кошулду. Бул жерде айыл өкмөтүнүн салымы 153 миң салым кошулду да. Бул ишке дагы кимдер жардамдашышты? Бул ишке алгач эле биз ушул 2017 жылкы шайлоонда шайланган Кеңеш Өрнөк айылынын 9 депутаты бар. Ошол депутаттарынын ушул алгач эле ушул биздин ачыла турган 2007 жылы ачыла турган сайдыгибиз токтоп калганда. Андан кийин мына 2017 болду. 2017 жылы ушул жаңы депутаттардын салымы жана алардын өтө күчтүү басымдуулугу менен ачылып кетти деп ойлойм да менчи. Дагы Төлөстүн кайсыл айылында бала бакчанын ачылышы күтүлүүдө? Ушул Төлөс айыл өкмөтүнүн Кеңеш деген айылы бар. Ошол Кеңеш айылынын чоң мектеп бар. Ошол мектепке 1 гектар жер бөлүнгөн. Албетте биздин дагы максат ой тилектерибиз бар. Ошол жерге дагы сайдык балдар бала бакча ачабыз деген оюбуз бар да. Себеби дегенде бизде бир айылга ушул неме боюнча 3 бала бакча керек экен да. Бул эле бизге ушул эле сайдык ачылып эле балдар батып калат деген бизде ой жок да, дагы ачабыз деген да жакшы ийгиликтерди жаратабыз деген ой максаттарыбыз бар. Сизге чоң рахмат, мындан аркы иштериңиздерге ийгиликтерди каалайбыз. Salam aytam Anadolu'nun kızı bal. Salam aytam Avşırat asusu bal. Salam aytam Kamuzum'un kızı bal. Salam aytam Navkatım'dan kızı bal. Kırgız'da kumuş kemeri, Kırgız'da sözdün çeber, Kırgız'dır saltınızda, Kırgız'da salam vereli. Assalamu alaikum. Kadırman elim aman hat kötörümüzü var. Muğal mecemmenden sorun aman bu. Кош майрам болуп жаткан экен, сиздерди чын жүрөктөн куттуктайбыз. Эң алгачкы эле суроом, бул бала бакча сиздерге канчалык деңгээлде муктаж жана канча жыл күттүңүздөр бул бала бакчанын ачылышын? Аябай жакшы суроо бердиң.
Birinciden hoş gelipsizler. Töölөс KG grupasının jurnalistleri. Sizler biz oşo 2013 yıldan beri elin özünün inisiativası menен бар Töölөs айыл өкмөтүндө бардык айылдарда бакча бар. Бизде гана Өрнөктө гана ошо 20 жылдан бeri токтоп турган бакчаны кайра калыбына келтирүү аракетинде жүрөбүз. Ошол Баймырзаева Алия эженин Алия эжебиздин салымы менен гранттын эсебинен крыша, пол, отоплениялар болгондон бери токтоп турган. Эл өзү инициатива көтөрүп, элдин салымы менен 202 000 акча чогулуп, кроваттар, төшөнчүлөр, эшикке балдар ойноочу жайлар курулду. Андан бери дагы биз көптөгөн демөөрчүлөрдү күттүк, ар кандай жерлерге кайрылдык, сураныч каттарды жаздык. Эч жактан жардам болбогон соң азыркы айыл өкмөтүбүз Эшматов Адыл байкебиздин жардамы менен биз ушунчалык деңгээлге жетип отурабыз. Аябай биз агабызга ыраазыбыз. Элдин көптөн күткөн үмүтү бүгүн орундалып отурат. Балдардын кубанычы чексиз. Биздин дагы эл өзү карап турган жок. Идиштерине өзлөрү алып келишип, оюнчуктарын алып келишип, биздин балабыз кирсин Тортай, Кеңеш, өрнөк кылып балдарды алдык. Биринчиден айта турган мактанаарлык сөзүм ошо жерге иштеймин деген тарбиячылардын өздөрүнүн жанынан 50 000, 60 000ге чейинки акчаларды коротуп, кабинеттерди оформление кылыш өзүңөр көрүп тургандай жардамчылары азыр бизге жамааттык болуп ачылганыбыз дагы бирден бир себеп. Бизди ата энелер өздөрү каржылап жатат. Биз ошо аз гана болсо дагы ушу балдар үчүн, биз эл үчүн иштейбиз, айлык үчүн иштебейбиз. Ушу ачып алсак, анан биз көп дегенде биринчиден ушу өзүбүздөн баштайбыз. Өзүбүзгө жардам берсе, анан бизге башка нерселер жардам берет да. Ошого ошо Töölөс KG группасы да менин суранарым. Дайым биз менен бирге болуңуздар, биздин дагы көңүлүбүздү коюшуңуздарды суранам. Бул бала бакча негизинен канча балага ылайыкташтырылган жана канча тарбиячы жумушчу иштей турган болууда? Азыр биз өрнөк үмүттөрү деп атын койгонубуздун себеби эл өз атын коюшту, чогулуш кылып токтор менен бекитилип, бакчабыздын аты өрнөк үмүттөрү деп аталды. Ушул элдин өзүнүн ою, мүдөөсү, ушул өрнөк айылдан бизге дагы татыктуу балдар тарбияланып чыгышын биз үмүт кылабыз деп атыны өрнөк үмүттөрү деп койдук. Бул бакча 120 орундуу балага ылайыкталды. 4 группа дедик элек, азырынча 3 группа, бардыгына төшөктөр, кроваттар, бардыгын биз камсыз кылдык. Биз азыр жамааттык болуп ачылганыбыздан 9 гана ишчи бар. 3 тарбиячы 3 группага, жардамчылары 3, поварыбыз 1, медигибиз 1 болуп 9 адам ишке киришти. Бүткүл Töölөс элине сиздин каалоо тилегиңиз? Жалпы эле Töölөс элине, кыргыз элине булук Рамазан айында ачылып жаткан бакчабыз келечекте мыкты инсандар чыксын. Ушул айылыбызга биринчиден заманыбыз тынч болсун, элибиз ток болсун, токчулук, молчулук, асманыбыз ачык, маанайыбыз аттуу. Дайыма Töölөс айыл өкмөтү дагы башка айыл өкмөттөрдө эң алдыңкы айыл өкмөттөрдөн болуп бизге окшогон бакчаларга дайым жардам берип турушун каалайм. Сизге чоң рахмат. Бүгүн сиздин аристелериңиздер үчүн бала бакча ачылып жаткан экен. Сиздердин кубанычыңыздар менен биз менен бөлүшсөңүздөр. Рахмат, куш кепсиңер, урматтуу кыздар. Биздин өрнөк айылына өрнөк дес сааты ачылып жатат да бүгүнкү. Шону менен бирге биздин балдардын майрамы да. Ар дайым ушу балдарга ачык маанай, жакшы көңүл, шаттык, ата-энеси менен кошо ушундай бактылуу жашоону каалайбыз. Ошондой эле ата-энелер да бар болуңуздар. Биздин Töölөс эли ушундай даңкы даалайга, ата каалайга кеткен эл.
биздин урпиян урпактарын билесиңер 30 жылдык юбилей болуп атат. Мына ушундай эң бир чоң майрамдардын күнү. Бизге кош майрам десеген болот да. Бүгүнкү майрамыбыз эң бир жакшы татына карасаңар канчалаган жерден элдер келди. Мында кошуналар садиктерден келди, концерттер уюштуруп атат. Акимияттан адамдар келип атат. Шолорго бардыгы таазим этебиз, рахмат. Ар бир үйдө ушундай жакшы күн өссүн, жаркын маанай болсун. Жалпы Төлөс элине сиздин каалоо тилегиңиз? Жалпы Төлөс элине каалоо тилегим дайым бүгүнкү күндө жаркырап турсун. Жаз майрамыдай ар бир күнү Төлөс элинин ар бир адамдын үйдө ар бир күнү майрамдай өссүн. Жакшы күн, жарык маанай, ымандуулук болсун. Бала чакасы менен тынчтык, амандык болсун. Ушундай чиркпелер балдар көбөйө берсин. 5 саатыбыз мындан да көбөйүп өрчүп жүрө беришке тилектешпиз. Ошондон силерге окшогондарым көбөйүп, ак жолтой болуп, ушундай жүрүшүн каалайм да. Жалаң жакшылыктарды каалайм.